Адамдар төрт топко бөлүнөт деп айтып жүрөсүз да, биз буну кандай түшүнсөк болот? Жер бетинде жашаган ар бир адам улутуна, чынысына, жаш курагына, расасына, сүйлөгөн тилине, тутунган динине, социалдык абалына, чин даражасына, кесибине карабай төрт топко бөлүнөт. Биринчи топтогулар булбул менен торгойдун тилин жутуп алган сөзмөр, чечен инсандар. Алар калың элдин кашына чыгып сүйлөгөндө тыңдаган адамдардын кулагынын кумары канып, чери жазылып, сөөгү агарып, дили тазарат. Тилекке каршы ал адамдын колуна кагаз менен калемди карматып, оюңду кагазга түшүр десең, эки сүйлөмдүн башын бириктирип, сабаттуу, өрнөктүү, мыкты текст жаза албайт. Демек, бир канаты сынган куш сыяктуу. Ал эми экинчи топтогу адамдар элдин алдына чыкканда сүйлөй албаган, сүрдөгөн, тизеси калтыраган, чекесинен муздак тер чыккан, сөзгө чоркок инсандар. Ал адамдын колуна кагаз калем карматып, оюңду жазып бер десең, сөздөрдү кыштай кынап, шурудай тизип, кемелине келтире, сабаттуу, өрнөктүү, мыкты текстти жазып туруп колуңузга карматып коет. Бирок ал адамдын дагы бир канаты сынык. Ал эми үчүнчү топтогулар тырмакчанын ичинде кызыл китепке кире турган, өтө сейрек кездешчү, чечендик өнөр менен мыкты текст жазуу жөндөмдүүлүгүн куштун эки канатындай, кайыктын эки калагындай, төөнүн эки өркөчүндөй, адамдын эки карегиндей жанаша чогуу эриш аркага алып жүргөн адамдар. Ал эми төртүнчү топтогулар экөөнөн тең кур жалак калгандар.